Бишкекте Палестина маданиятын күнү аталышындагы акция болуп өттү. Умма кайрымдуулук фонду тарабынан уюштурулган иш-чара Палестинанын нукура маданияты менен таанышуу аркылуу кайрымдуулукка салым кошууга багытталган. Иш-чарада Код Палестина аталышындагы кийим жана аксессуарлар коллекциясы сатка чыгарылды. Андан түшкөн каражат кыйын кырдаалга кабылган элге жардамга жумшалат. Палестиналын маданият күнү деп кайрымдуулук иш-чара өткүзүп жатабыз. Негизги максатыбыз ушул иш-чара аркылуу Палестинанын элинин маданияты менен кичине болсо дагы таанышып, Газа тилкесиндеги кыйналган адамдарга жардам топтоп, жана эң негизгиси эки элдин достугун бекемдөө да. Анан биякта көрүп атасыздар, ушул иш-чарада дагы биздин жарманкебиз өтүп жатат. Ушул жарманкеде биз өзүбүздүн чектелген коллекциябызды презентация кылып жатабыз жана сатыкка дагы чыгардык. Ушул жерде ар кандай значоктор, өзүбүздүн чыгарган жоолуктар, аксессуарлар жана эркектер үчүн, аялдар үчүн ыңгайлуу аябай сонун кийимдерди дагы презентация кылып сатыкка чыгардык. Ар бир кийимде, ар бир кичинекей нерсе болсо дагы Палестинанын символикасы бар. Анткени азыр көрүп атабыз, дүйнө жүзү бою элдер өзүнүн адамгерчиликтин позициясын көргөзүш үчүн шарф болсо дагы, кийим аркылуу болсо дагы Газа жөнүндө биз унутпайбыз деп ушул кийим аркылуу да көргөзүп жатышат. Анан бул дагы биздин тилектештигибизди көрсөтөт жана колдообузду көрсөтөт. Биз ушул сарсана болуп жатабыз Газа тилкесиндеги элдер үчүн. Бүгүн 227 күн болуп калыптыр. Элдер кыйналып блокадада, оор абалда, ачкачылыктан балдар азыр кайтыш болуп атат. Анан кичине болсо дагы биякта акчаларды, каражаттарды чогултуп, ушул Газа тилкесиндеги элдерге ысык тамак таратып, жардам беребиз деп ушундай умтулуп жатабыз. Иш-чарага келгендер сатып алуулар менен бирге кайрымдуулукка салымдарын кошуу мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Андан тышкары атайын кутучалар дагы коюлган. Assalamu alaikum. Бүгүн ушу Умма кайрымдуулук фонду уюштурган атай палестиналык мусулман бир туугандарга колдоо жардам көрсөтүү үчүн атайын ушундай кайрымдуулук иш-чарада турабыз. Мен ойлойм, мусулман өлкөлөрдө мындай иш-чараларды байма-бай өткөрүп туруу керек. Себеби кандай гана күн болбосун, эмне болбосун, бири-бирибизге колдоо көрсөтүү зарыл. Бая бир аалам, бир жер, бир асман дегенде бардыгыбыз тилибиз башка болгону менен дилибиз менен дилибиз бир. Иш-чарада белгилүү инсандар Палестина элинин маданияты жана тарыхына токтолуп сөз сүйлөштү. Алардын бири Кадыр Ажы Маликов болду. Анын Аль-Куддустун жана Аль-Акса мечитинин исламдагы орду аталышындагы китеби кайрымдуулук иш-чарада сатыкка чыгарылды. В Коране Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Иннамаль муъминуна ихва», да, все мусульмане братья. И есть хадис нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, где он говорит, что мусульмане для другого мусульманина это как одно тело, да? Если одна часть болит, то другая отзывается болью, да? То есть это сопереживание, или это называется исламское единство. И поэтому вот очень важно знать каждому мусульманину, почему Палестина, почему Иерусалим, Аль-Кудс, почему Масджид Аль-Акса, удаленная мечеть, так важна для ислама, для мусульман. И сегодня на самом деле для всего человечества. Потому что именно там решается будущее всего человечества. Там произойдут те события, которые предписаны в Торе, в Евангелии и в исламе, в хадисах. Да? А именно большое, как так сказать, испытание с приходом, с появлением антихриста, Даджала. Белгилей кетсек, Израиль армиясы өткөн жылдын 7-октябрынан бери Газа тилкесине чабуулун улантып келет. Геноцидти согуштан бир нече 10 миңдеген мусулмандар шейит кетүүдө. Каза болгондордун арасында балдар да көп. Согуш качкындары болгон Газа эли үчүн тамак аш, суу жана кийим-кечи сыяктуу эң негизги адам муктаждыктары кол жеткис нерсе болууда.
Умма кайрымдуулук фонду Газа тилкесиндеги Рафах шаарында чатырларда жашап жаткан элге бир нече жолу кайрымдуулук жардамдарды көрсөтүү менен жеринде болуп келген. Болуп өткөн иш-чаранын максаты да оор геноцидтик чабуулдун курмандыктары болуп жаткан Палестина элине коомчулуктун көңүлүн буруу менен кайрымдуулукка жол ачууну көздөдү. Каныбек Темиров, Евразия бүгүн.